Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу ата-энелер, biz baldarыбыздын кемчиликтеринен ушул 8 жерде biz себептүү болуп калат экенбиз. Балдардын кемчилигине же болбосо чектен чыгып кетишине 8 жерде себеп болуп калат экенбиз. Алардын эң биринчиси баланын сураган нерсесине, баардык нерсесине ар дайым эле бере берген болсок, ата, эне ошол баланын кылмышкерлигине эң түздөн түз жооп бере турган болуп калат экенбиз да. Себеби ушул каалаган нерсесин бергенден кийин балада ушундай түшүнүк болот экен. Демек, баардык нерсени алсам болот, баардык нерсени жазсам болот, баардык нерседе менин акым бар деп түшүнүп калат экен. Экинчиси, балабыз бизге сүйлөп, же болбосо биз менен мамиле кылып жатканда аны мыскылдап, аны жаман сөздөр менен сүйлөп, аны мындай дебеленде кылып, көзгө албастан сүйлөгөндүгүбүз балада ушундай түшүнүк берет экен. Адамдарды сыйлабагандык, адамдарды жек көргөндүк, мындай табигый эле нерсе деген түшүнүк берет экен дагы, башка адамдарга дагы ушундай мамиле кылат экен. Үчүнчүсү, өзүнүн балдарынын жаман адеп акылагына, жаман нерсесине эскертүү бербеген ата-эне болгон болсо, өзүнүн балдарына балам ушул жерде адеп сакташ керек, бул жерде мындай эреже бар деп эскертпеген болсок, балада ушундай түшүнүк пайда болот экен. Демек, эч кандай эреже жок. Баардык жерде эмнени сүйлөсөм болот, баардык жерде эмнени кылсам боло берет деген түшүнүк болуп калат экен. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, биз балдарыбызга эрежени үйрөтүшүбүз керек экен. Балам, чоңдор келгенде мындай урмат сый кылышыбыз керек. Бул сөздү сүйлөсөк болот, бул нерсени кылсак болбойт деп балдарга эрежени айтып түшүндүрсөк, туура эмес кылган жерде эскертүү берсек, бала түшүнөт экен. Демек, менин жашоомдо эреже бар экен, адеп акылак деген бар экен. Бир жерде бир нерсени кылсам болот экен, бир жерде бир нерсени кылбасам болбойт экен деп түшүнөт экен. Андан кийинки 5-чи нерсе, балдарыбызга телефонду, интернетти чексиз каалаган убакта ар дайым бере берген болсок, балада ушундай түшүнүк болот экен. Эгерде мен уруш талаш кылсам, ыйласам, мага эч кандай чексиз баардык нерсеге жетишкенге, баардык нерсени кылганга мага мүмкүнчүлүк бар деген түшүнүк келип калат экен. Анан чоңойгондо ошол нерселердин натыйжасында биз ата-эне көтөрүп калат экенбиз. 6-чы нерсе, балдарыбызга музыканы уккандыкты же болбосо ушундай жыныстык мамилелер жөнүндө нерселерди укканга, көргөнгө балдарды аларды тыйбастан же болбосо түшүндүрбөстөн тим койгонубуз, биз ушундай нерсе балдарда ушундай түшүнүк болуп калат экен. Акылы жете турган, жете элек кезде эле ушундай жаман нерселерге барып койгондугу, жаман мамилеге барып койгондугу ушул нерседен келип чыгат экен да. Ушул бала жетиле элек деле андан чоң адамдардын маалыматтарын бергендик, ошондой музыкаларды угузуп, ошондой маалыматтарды берип, ошондой кинолорду көрсөткөндүк, ал балага ошо жашынан мурунку нерселерди берип, анын натыйжасында бүгүнкү күндө көрүп атабыз, кандай жаман нерселерге, өзүнүн эжесине, карындашына тийишип койгон балдар болуп атат. Демек, урматтуу ата-энелер, биз балдарыбызга ушул негизги болгон ушул нерселерди айтып эскертип турушубуз керек экен. Балдарыбызга эч кандай чек жок болуп кеткен болсо, ошондо эң коркунучтуу болуп калат экен. 7-чиси, балдарга каалаган нерсесине, акчасына каалаган убакта канча болсо дагы бере бергендик дагы бул өтө чоң коркунучтуу нерсе экен. Эгерде биз балдарыбызга акчаны ар дайым бере берсек, сураганда эле бере берсек, балдарда ушундай түшүнүк болот экен. Демек, акчаны табыш оңой экен. Урдайсыңбы, бирөөнүкүн чөнтөгүңө сала аласыңбы, кантсең дагы акчага жетиш жеңил нерсе экен деген ой пайда болуп калат. Бул туура эмес түшүнүк. Ошон үчүн биз балабызга акча бергенде түшүндүрүп, балам, бул акча мындай болуп келди деп аларга түшүндүрүшүбүз керек экен. Акча кандай кыйынчылык менен келет, адал жол кандай кыйынчылык менен келет. Ошону түшүндүрсөк, ошондо биздин балдарыбыз арам жолго барбай турган, бирөөнүн акысын жебей турган, өзүнүн пешене тери менен таап жей турган бала болуп чоңойот экен. 8-чиси, балдарыбызды ар дайым эле мактап, элдердин баардыгынын балдарынан жакшы, эң биринчи, эң алдыңкы деп өзүбүздүн балдарыбызды мактап айта бергенибиз туура эмес экен. Туура жеринде туура, ооба, балам, сен өзгөчөлүгүң бар, бирок бул жериңди дагы сен жогору көтөрүшүң керек экен. Бул жерде мындай кылып сен мындай ийгиликке жетишпей жатат экенсиң. Ушул жагыңа көтөрүшүң керек экен деп балдарга биз акыйкатты айтып түшүндүрүшүбүз керек экен. Себеби бул адам биздин балдарыбызды ар дайым сен жакшысың деп, аларды ар дайым мактап, алардан эң жакшысын дей берсек, алар кийинки башка адамдардан кылган ишине же болбосо анча-мынча кемчилик айтылган болсо, ошону көтөрө албай турган болуп калат экен.
Ошон үчүн биз балдарыбызга кичинесинен тарбия берип, анча-мынча кемчилик болгонбосо, аны айтып эскертип, ушул жерде кемчилик бар экен деп, туура тарбия берип чоңойтушубуз керек экен. Алла таалам баарыбыздын балдарыбызды жакшы тарбия бердирип, Алла таалам өзү туура жолго баштап, имандарын бекем кылсын, элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылган балдар болсун деп Алла тааладан сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.